Бүгін мен ушул Белиз гейт деп аталган иш боюнча бир-эки Белизден келген документтер менен сиздерди тааныштырам. Албетте биз өлкөнүн алдында турган өтө маанилүү, масштабтуу маселелер, аларды чечүүнүн жолдору жөнүндө сүйлөшсөк болмок. Бирок бүгүнкү пресс-конференциянын күн тартибин биз аныктаганыбыз жок. Өзүңөр билесиңер, президент Атамбаев, ГКНБнын жетекчиси Абдил Сегизбаев, КТРдын жетекчиси Илим Карыкбеков жана ошого окшогон майда барат чиновниктер президент Атамбаевдин саясий оппоненттерине жала жап, дискредитациялоо, иштерди жалган жасап, фабрикация кылып, жоопко тартуу аракетин мындай токтолбой атат. Ошондуктан мен бүгүн берген пресс-конференция бул жеке маселе эмес. Бул коомдо плюралисттик режим орнойбу, саясий конкуренция сакталып калабы, биздин өлкө кайрадан авторитаризмге келбейби деген чоң маселенин бир бөлүгү. Мына ошондой баалуулук үчүн күрөшүүнүн чоң бир участогу катары буга маани баа беришиңиздерди сурайм. Болбосо кээ бирлер айтышы мүмкүн, булар бири-бирин эле, мен да социалдык тармактардан окуйм, бири-бирин жамандап, чукуп, актанып, ушуну менен эле жүрөт. Чындыгында күрөш фундаменталдуу баалуулуктар, фундаменталдык ушул принциптер жөнүндө болуп атат. Баарыңыздарга, мына биз түз эфирден да чыгып атабыз, көрүүчүлөргө, угуучуларга түшүнүктүү болсун үчүн бул тарыхты мен башынан баштайын. Көп фактылар кайталанып калса, чыдап угуп коюңуздар деп суранам. Атамбаевдин конституциялык реформа деп аталган демилгесине каршы чыккан адамдарды Атамбаев эл душманы деп жарыялап, колдо болгон ресурстары менен каралап, кылмыш иштерин козгоп, куугунтуктоону баштады. Мына ошол учурда мага, Текебаевка, Аида Салянова, Алмамбет Шыкмаматовго каршы материалдар байма-бай, официоздук, мамлекеттик маалымат булактарынан бир нече ай тынбай чыгышты. Мына менин колумда октябрь айында чыккан КТР каналынын берүүсүнүн стенограммасы турат. Менин колумда октябрь айында чыккан Вечерний Бишкек, бул дагы президенттин анын аппаратынын официалдуу маалымат булагы болуп калган. Анткени рейдерлик жол менен Вечерний Бишкекти тартып алышкан. Бул жерде дагы ошол бизде айыптоолор турат. Айыптоолордун маңызын сиздерге айтып коеюн. Существует трастовое соглашение, дейт. Текебаев, Салянов, Шыкмаматовдор Максим Бакиевдин офшордук компаниясынан үлүштү алышмак. Анын үчүн алардын ортосунда сүйлөшүүлөр болгон деп Вечерний Бишкек айтып отурат. Идея коррумпированных заговорщиков состояла в том, деп Вечерний Бишкек жазат, если бы такой аукцион на 49% состоялся, он бы легализовал оставшиеся 51% акций в руках бакиевского офшора, деп жазып отурат. Ма түшүнүктүү болсун үчүн Мегакомдун 49% улутташтырылган болчу. Ошол улутташтырылган бөлүгүн сатып жиберсе, 51% Бакиевдердин колунда калып калмак. Текебаев, Шыкмаматов, Саляновалар ошол 49%-тин сатышмак деп Вечерний Бишкек жазып атат. Бирок Вечерний Бишкек жаңылып калды десек, ошол эле сөздү КТРК кайталап отурат.
Егер 12-жылы Альфа Телекомдун 49% боюнча аукцион өткөрүлгөндө, калган 51% пайыз Бакиевтердин офшордогу Саусфулд компаниясына мыйзамдаштырылып өтүп кетмек деп булар дагы жазып атат. Мен эмне үчүн массалык маалымат каражаттарына таянып атам? Анткени ГКНБнын башчысы Абдил Сегизбаев кагазды Атамбаевка көргөзүп элге таратканы менен бизге официалдуу түрдө берелик. Ошон үчүн биз массалык маалыматтарга чыккан маалыматтарга гана таянып, ошонун чын төгүнүнө жетүү үчүн иликтөө жүргүздүк. Мына мен сессияда Абдил Сегизбаевка кайрылдым. Ошол документтерди бериңиз деп. Мына Абдил Сегизбаев айтат, беремин деп турат. Стенограммада. Бирок мен официалдуу кайрылсам, бере албайм. Буну азырынча берүүгө мүмкүн эмес деген жообу келди. Эмне үчүн бербей атат? Анткени анын баарын биз жокко чыгарып атабыз. Балким ал документтердин үстүнөн дагы иштеп, дагы жасалма бир нерселерди жасап аткан болушу мүмкүн. Коомчулукка тилекке каршы мындай көргөзө алышкан жок. Эми мен сиздерге тиги ГКНБ көргөзгөн документтерди көргөзөйлү. ГКНБ Абдил Сегизбаев Атамбаевка ушул документтерди көргөзгөндө коомчулукка төмөндөгү маалыматтар так болду, мындай көрүндү. 3 Кыргызстандын граждандары трастовый соглашение кол койгон болгон. Мынакей данныйлары. Биз өзүбүздүн муну жокко чыгарууну, ГКНБнын фальсификацияланган фальшивый документтерин жокко чыгарууну биз 2 багытта иштедик. Биринчиси колдо бар. Кыргызстанда бар документтердин негизинде аны жокко чыгаруу. Мына колубузда болуп түштү. Азаттык бул маселени чыгарган. Анан биз Министерство юстицияга кат жаздык. Трастовый келишим түзүлгөн деп атат. Биз 10-жылдан бери 3 аталган граждандар доверенность бергенбизби сырт жака бирөөгө? Сырт жака берилген доверенность сөз түрүндө Минюстан апостил менен өтүш керек экен. Эгер өтпөсө, ал доверенность Кыргызстандын сыртында иштебейт. Биз атыбыздан келишим түзгөнгө, биздин атыбыздан сүйлөшүүлөрдү жүргүзгөнгө, кимдир бирөөгө ошондой укук бергенбизби дедик. Мына министр юстициянын орун басары 2010-жылдан баштап бүгүнгө чейин аталган 3 адам доверенность берип, чет жакта эч кимге тапшырма берген эмес деген жообун алдык. Андан ары журналисттер өзгөчө Заноза, Азаттык басылмалары иликтеп көп нерселерди тактап берди. Бул Абдил Сегизбаев көргөзгөн документтеги каталар. Менин ал документте ID карт деп аталган ички паспортум колдонулган. Кыргыз Республикасынын аталышы туура эмес жазылган. Мейли биз муну техникалык ката деп коелук. Бирок эл аралык келишимдерде ID карт ички документ колдонуп атканы өзү шек жаратат. Бул да ката менен жазылган. Андан кийин Аида Салянованын паспортунда да ID карты пайдаланган. Бул жерде каталар көп. Аида Салянованын аты жөнү туура эмес жазылган. Кайсынысы мына туура, кайсынысы туура эмес жазылганы көргөзүлүп турат. Паспорттун сериясы туура эмес көргөзүлгөн. АИ деп көргөзүлгөн, чындыгында АН экен. Мына паспортта сол жагында турат. Туулган жылы числосу туура эмес көргөзүлгөн. Мына ар бир сабында бирден ката кеткен. Алмамбет Шыкмаматовдун загран паспорту пайдаланылган. Загран паспортта ар жагында турат, көрүп атасыздар, отчествосы эл аралык эрежелер боюнча көргөзүлбөйт экен. Шыкмаматов Алмамбет эле деп турат. Бирок загран трастовый соглашениеда загран паспортун данные көргөзүп,
үстүндө турат Насырканыч деп кошуп жазып койгон. Андан башка паспорттун сериясында туура эмес көрсөтүлгөн. АС деп биринчидегидей жазылыш керек эле, АС деп алдындагыдай жазылып турат. Мына ушулардын өзү бул одоно примитивдүү жасалган фальшивка экенигинин далили. Мен айтам, бул анализди Заноза газети чыгып эң биринчи ушул каталарына көңүл бурган. Андан кийин биз да иликтеп чыктык. Бул биздин колубузда болгон ички мүмкүнчүлүктөр менен табылган документтер. Бизди эмне жөнүндө айыптап атат? КТРга жана Вечерний Бишкек ишенсек, Текебаев, Салянова, Шыкмаматов Альфа Телекомдун улутташтырылган 49%-ин сатышат болчу. Ошол ишти булар жасамак деп жазып отурат. Чын эле 11-жылы 49% Альфа Телекомдун үлүшүн улутташтырылган. Сатууга аракеттер болгон экен. Ал мына ар жагында турат. 11-жылы 15 апрелде номер 158 Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн токтому чыккан. Ал кезде премьер-министр Атамбаев кол койгон. 49% сатылсын деп. Эгерде Вечерний Бишкек, КТР арам ниети бар, пайда көргүсү келген адамдар 49% сатып, Максим Бакиевдин калган 51%-ын адалдап, легалдаштырат экен деген логикасына таянсак, ал карасанатай коррупционер адам Атамбаев болуп чыгып жатат. Атамбаев сатам деген. Муну уккандан кийин Абдилдер өзүнүн айыптоосуна коррекция, өзгөртүү киргизди. Абдил Сегизбаев жогорку кеңештин жыйынына келгенде 49% айта албай калды. Анткени Атамбаевдин кулагы чыгып калды да. Ал айтып баштады, эмне үчүн 51% улутташтырылган жок? Ким ошол идея менен чыкты? Улутташтырылбай калса бул кылмыш, ошону биз табабыз деп айтып отурат. Чын эле эмне үчүн 51% убагында улутташтырылбады, бул чоң суроо. Мен мурунда айткам, азыр да айтам, убактылуу өкмөттүн экономика боюнча маселелерге жооп берген биринчи орун басар Атамбаев болду. Ишканаларды, өзгөчө мамлекеттик ишканаларды тейлеп карабанын милдети болгон. Бул суроону биз бүгүн да Атамбаевка берип, андан жооп ала албай келе жатабыз. Тескерисинче, Атамекен партиясы Мегаком 100% улутташтырылыш керек деп тынымсыз айтып келгенбиз. Тынымсыз. Бирок Атамбаев 11-жылы Москвага барып, Россиянын өкмөт башчысы Владимир Путин менен жолугуп келет. Ал келгенден кийин Атамбаевдин советниги Фарид Ниязов на төмөндөгү интервьюну Ферганаруга берет. Советник Атамбаева. Стороны пришли к единому мнению, что ситуация должна как можно скорее разрешиться в полном соответствии с законодательством и соблюдением законных интересов акционеров. Кыргызская сторона обозначила, что вопрос о национализации 51% не стоит. Главное, чтобы компания, то есть российская компания, добросовестно выполняла налоговое законодательство и платила государственные положенные дивиденды. Ошентип, Атамбаев 51% улутташтырбаш керек. Ал Россия компаниясында кала бериш керек деп айтып келген. Айтып гана келбестен өкмөттүн деңгээлинде аракет кылып келген. Ошентип Абдил Сегизбаевдин бизге коем деген бул айыбы дагы мына ошентип жокко чыгып отурат. Мына биз 100% алыш керек деп жүргөнбүз. Аида Салянова жогорку кеңештин чечимин, жогорку кеңештин талабын аткарып, сотко прокуратура аркылуу кайрылып,
Ош шаардык сотунун 6-iyun 2013-жылкы чечими менен 51% акция конфискация жолу менен мамлекетке өткөн. Ал эми ушул жылдын аягында декабрда Бишкектеги райондор аралык сот биротоло күчүнө тастыктап, күчүнө киргизип, 13-жылы Салянова, албетте соттор бул ишке катышкан, 51% акция Кыргызстанга келишине чоң салым кошкон. Ошентип бүгүн Альфа Телекомдун 100% мамлекеттики. 2 жылдан бери Атамбаев сат деп шаштырат. Мындан мурунку мамлекеттик мүлк фондунун жетекчиси фамилиясы ким эле? Мамеджановду сата албадың деп жумушунан алып койду. Азыр дагы сат деп атат. Ошол эле кезде Мегакомдун айланасында жаңжал кылып атат. Ушундай жаңжал болуп аткан мамлекеттик ишкананын акциясын бирөө алабы? Мына логикалык суроо силерге, угуучуларга, көрүүчүлөргө жок. Кардар качат. Мамбетчанды кантип сатып алат эле, берде президент, парламент бири-бирин айыптап, мунун айланасында жаңжал болуп атса. Демек, балким бул жаңжал чыгарган Сегизбаев, Атамбаевдин ниети башкадыр. Улам-улам аукцион өтүп, эч ким албаса, мунун баасы аукциондон аукционго, билесиңер, закон боюнча 50%ке азаят. Азыр дагы жаңжал салат, бул аукциондон өтпөйт. Анан эч ким албай атат деп туруп, түз өзүнүн тааныштарына, досторуна сатайын деген балким ойлору бар. Мен башкача түшүнбөйм. Жалган жалаларды жаап кыйкырып, инвесторлорду качырып атат. Сатып ала турган. Өзү ошол эле кезде тез сат дегенге кызыктар Атамбаев экендиги бүгүн баарыбызга мындай белгилүү болуп калды. Эми Белиз бул ички документтер менен далилдендик. Ушуну менен Сегизбаевдин, Атамбаевдин бизге койгон күнөөсү орусча айтканда несостоятельный экени 100% далилденди. 100% логика, документ. Бирок биз Белизге кат жаздык. Белизден адвокат конторасы менен сүйлөшүп, ал жактан документтерди алдык. Документтер 2 этап менен келди. 2 этап менен келди. Биринчи этабы ачык доступ деп коет экен. Интернетте турган документтердин оригиналдарын жыйнап, жергиликтүү мыйзамдын призмасы менен карап, юристтер заключение жөнөтүштү. Муну сиздерге тааныштыргам. Бирок кыскача айтып отурайын. Ал юристтер эмне деди? Биз акциясы бар деген Саутфилд, аны обслуживать эткен Авалон фирмалары эбак жабылган. Авалон мошенник фирма. Ал 2014-жылдын 1-январынан таптакыр реестрден чыгарылган деп айтты. Ал фирма жок. Жок фирма 2 жылдан кийин 16-жылдын 21-октябрында документтерин бериши мүмкүн эмес. Белиздин закону боюнча жабылган фирма эч иш аракет кылган, справка бергенге дагы укугу жок деген ушул Белизден документ келди. Аны сиздер барыңыздар билесиздер. Тастыкталган. Экинчиси, буга көп убакыт кетти, ачык достукта болбогон. Архивтерде жаткан документтерди биздин атыбыздан адвокаттар запрос берип, суроо талап берип жыйнап алды. Биздин коргонуу логикабыз төмөндөгүдөй болду. Эгер Текебаев, Салянова, Шыкмаматов, Саутфилд компаниясынын кайсы бир убакта аукционерлери болгон болсо, биз өзүбүзгө тиешелүү бөлүгүн документтердин алганга Белиздин закону боюнча толук укугубуз бар экен. Биз өзүбүздүн атыбыздан кайрылдык. Ээси келсе бесин кел. Мына биз келдик. Биздин кагазыбызды бер дедик. И закон боюнча алар бизге бериш керек экен. Логика ушундай болду. Чын эле биздин юристтер барып, биз доверенность бердик. Биздин атыбыздан барып кагазыбызды бер. Биз келдик. Бир көрүп коелук дедик. И мынакей келген кагаздар. Эмне дейт? Мен орусчасын окуп берейин.
Soutfield Management компаниясының агенті бар екен, агент деп қояды екен. Агенті Раймонд Кирни деген бізге жооп беріп атады. Уважаемая госпожа, бизнес адвокатка, в ответ на наше письмо от 15 числа прошлого месяца сообщаю следующее. Как вам известно, этический кодекс практикующих специалистов в области международных услуг не позволяет нам разглашать подробности о бенефициарных фактических владельцах компании. Также в этой компании есть особая отметка. В ее документах имеется инструкция о предоставлении информации только в том случае, если инструкция исходит от владельца компании. К сожалению, господин Омурбек Текебаев, госпожа Аида Салянова и господин Алмамбет Шыкмаматов не соответствуют этим условиям. И мы не можем ответить на ваше письмо. Кыскача маңызы, данныйлар хозяинге ғана беріледі. Фактически владельцтерге. Сіздер андай емессіңер. Сіздер никтосыңар біз үшін. Сіздерге біз ешқандай маалымат бере албайбыз деп отыр. А егер біз акционер болсақ, Белиздің законы бойынша сөзсіз түрде алар бізге бергенге милдеттүү болмок. Мына ошол катты биздин адвокатская контора заключение берип, түшүндүрүп айтып отурат. Мен айткан деле, біз 15 декабрда кайрылдык, Текебаев, Салянов, Алмамбет Шыкмаматтын атынан. Но бирок бизге айтты. По двум причинам считаем невозможным ответить на ваше письмо. Первый. Закон не допускает разглашения информации о бенефициариях, владельцах. Абдел Сегизбаевка дагы, биздин прокуратурага дагы, Америкага дагы эч жака ал ким бенефициар экенин айтпайт экен. Закон эреже ушундай дейт. Экинчи, в документах Soulsuit Management имеется специальные условия, которые не позволяют предоставить информацию, если только соответствующая инструкция не исходит от бенефициарных владельцев. То есть без бенефициаров. Бизден башка адамга бербейт экен. Ошон үчүн биз кайрылдык. Алар айтат, силер бенефициар эмессиңер, биздин талапка жооп бербейсиңер. Силерге эч кандай маалымат бербейбиз деди. Мына ошентип бул фальшивка экени 100% далилденди. Биз бенефициарыбыз эмес деген на документ келди. Бул бар адамдар, бар фирмалар, официалдуу компаниянын агенттери муну текшерип алса болот. Эми ушул пресс-конференция бериле тургандыгын Абдил Сегизбаев силер аркылуу билишет. Атамбаев айткан, эгер Абдил далилдей албаса кызматынан кетет деп. Мына 2 күндөн бери КТР, ЛТР, 5 канал, Вечерний Бишкектен далилденди деп кайра көргөзүп атат. Бул беспрецедентный учет. Мындай наглый, грубый, пренебрежение законами, моралями дегендей мындай. Жөн эле мындай жамандап атат да. И буга президент да качып атат. Абдил Сегизбаев да качып атат. Бардык чиновниктер качып отурат. Эми бул жаман жол. Абдил Сегизбаев Аккаевдин убагында дагы пропаганда информациялык саясатка жооп берген. Ошол кездеги оппозиционерлерди элди кайра ушинтип КТРКдан жамандай берип, КТРК революцияны чыгарган негизги себептердин бири болгон. Тагы ушул история тарых бүгүн кайталанып отурат. Социалдык тармактарда жазылды. Ой, булар жалдап алыптыр юристти, Белизде кымбат акча алчу эле. Текебаевден андай акча каяктан? Миллиондор турса керек деп жазышты. Мен кеткен чыгымды айтып коюшум керек. Биз $3,900 төлөп бердик. Үчөөбүзгө ошондо $1,300 туура келди. Ушул документтердин баары 2 айлык жумуш $3,900 болду.
Убакыт гана кетет экен. 4 ай өттү окшойт. Ноябрь, декабрь, январь, 3 ай. 3 ай өттү. Биз публичный доступтагы интернеттеги документтерди гана эмес, архивдеги документтерди алып чыктык. Биз агенттен мен көргөздүм, жообун көргөздүк дедик. Дагы бир силерге документти көргөзөйүн. Мына эми КТРКнын Каниметов Каныбек деген журналисттик иликтөө жүргүзүптүр. Мына анын алган документи. Ушуну далилденди. Мынакей далилибиз деп көргөзүп турат. Бул жерде эмне деп жазылып турат? Бул жерде мен көргөзгөн документтердин баары жазылып турат. Мынакей ачык документтер бир ай мурун көргөзгөн сөздү мына могул жерде жазылып турат. Авалон менен Саутвилд жабылып калган, алар жок деп атат. Аны мен бир ай мурун эле далилдегем. Эмне үчүн жабылган деп айткам? Аферист, мошенник деп. Принудительно жабылган дедим. Мынакей жабылды деп жазылып турат. Ошо ачык сайттагы маалыматтарды алып берди. Экинчиси, мынакей. Доклад публичной инспекции не представляет имен директоров или акционеров этой компании. Эту информацию можно получить у зарегистрированного агента или по приказу суда. И Каниметовке кат жазылды. Биз акционерлер жөнүндө эч нерсе деп айта албайбыз. Жетекчилер жөнүндө да айта албайбыз. Аны агент гана билет. Агент мен сиздерге окуп бердим. Бизге жазып атат. Агент гана билет. Же Белиздин сотунун чечими менен гана алыш керек деп Каниметовке жазып атат. Бенефициары, акционерлер, жетекчилер жөнүндө маалымат жок деп атат. Бул жана биз айткан документтерди, биз айткан маалыматтарды кошумча тастыктап биздин пайдабызга иштеп атат. Экинчи бөлүгүндө запрос хитрый берилген. Билесиздер, Азаттык бул маселени иликтегенде Белизде Верховный суттун алдында регистр бар экен. Бизде Минюсттун алдында. Белиздин Верховный суту бир эле убакта Министерство юстиция экен. Белиздин генеральный прокурору бир убакта эле министр Панедрам экен. Кичинекей өлкө бир эмеге барын берип кое бергенде Белиздин Верховный суттун алдындагы регистри Азаттыкка жооп берген. Бизге абалында Саутвилд деген фирмага чыккан эмес. Бизге Волтгартен деген фирма келип, ошол номердеги номеринди айтып коеюн. 115 76 4 деген. Жок. Номери мындай экен. 151 53 номеринде Волтгартен деген фирма бир апостил койдуртуп кеткен. Пенил деген регистр айтып атат. Документтин содержаниясын биз билбейбиз дейт. Бизге келсе $50 төлөп берсе, ушу кол койгон кишинин колун тастыктап эле печать уруп бере беребиз деп Азаттык таап чыккан. Ошону биз кагаз жүзүндө алып келгенбиз. Мына азыр Каниметовке келген катта деле чын эле дейт 151 53 номери менен Волтгартенге апостил коюлган анык деп гана турат. Аны баарыбыз билебиз. Волтгартенге коюлган, Азаттыкка чыккан. Биз андай кагазды бердик. Эгерде Каниметов открытый доступтагы маалыматтарды алган болсо, биз архивине кирдик. Мынакей. Пенилдин бухгалтерия окшогон тиги жазган, колу менен жазган документ. Оригинал. Көйлөндүрдүк. Таап чыктык. Мына ошол жерде, мына могул жерде тиги Волтгартен деген фирманын документи деп атат. Саутвилдтик эмес, Авалондук эмес. Биздин юристтер ошонун негизинде тыянак берип атат. Тикебаевка, Соляновага, Шыкмаматовка бул фирма регистрация апостил подписка гана болот. Документтин эч кандай тиешеси жок деп мынакей жазылып турат. Мындан өткөн кандай документ болушу мүмкүн? Анан мага кече күтүүсүздөн Илим Карсбеков звонок кылат. Сиз мени издептисиз деп. Мен издеген жокмун дедим. Мен сени Атамбаев кеткенден кийин издейм. Дедим, азыр эми пайдасыз сени издегенде. Десем, ана мына деп актанат. Белизден ушундай документ келип калды, эми биз чыгарганга мажбур болдук.
Анан дейт, ошол Канимет деген эме журналист менден 3000 сом сурады дейт. Эмеге 3000 сом керек экен? $50 дебедим бе теге апостил алганга. Анан мен 3000 сом бердим дейт. Анан ошону апостилдерди этип, ошол теге илимдин 3000 сом менен келди. Мен илимге айттым, илим, рахмат, сага абдан ыраазымын. Биз далилдеген документтерди акча кетирип, кошумча далилдеп берип турсун. Ал биздин теге күнөөбүз жок экенин, ГКНБ фальсификация менен иш алып баратканын далили дедик. Ошентип биздин чыгым ушул кагаздардын баарын жыйнаганга чыгып $3900 плюс Илим Карпбековдун 3000 сому болду. Илимге дагы официалдуу түрдө мен рахмат айтып койгум келет. Өзү чиновниктер кээде бир ишти кылып атам деп диаметралдык карама каршы чечимдерди алып келет. Сарпашев Тайырбек Койташты Атамбаев жер алды деп чуу чыккандан кийин аны актаймын деп документтерин ушинтип көтөрүп келип, Албектин аялы Укуев Албек сатканын, Укуев Албектин аялына сатканын, Албектин аялы президентке сатканын айтам деп отуруп, ал Бакиевдин жери экенин ачып койгон да. Азыр дагы Илим Сегизбаевдин тапшырмасы менен документ алам деп отуруп, алардыкы жалган, биздики туура экенин дагы бир жолу далилдеп койду. Ал жактан башкача жооп келиши мүмкүн эмес. Ал эми КТРК ошону нагло туура эмес трактовать этип, туура эмес бурмалап атканы бул алардын аберинде. Эми бүгүн булар жооп бербейт. Агонияда бул режим. 5 айдан кийин президенттик шайлоо башталат. 5 ай эле калды. Көз ачып жумганча февраль өтөт. Март 8 март, Ноурuz ал да тез өтүп кетет. Май андан да тез өтөт. Мына 5 ай келди деп койсоңор дагы болот. Президенттин күнү бүттү. Президенттин айланасындагылар паникада. Бирөө парламентке киргенге аракет кылып атат, бирөө башка жерге кетип калганга мындай аракет кылып, чөгүп кетип аткан корабльден кандай качса келемиштер. Дагы ушундай аракет кылып отурушат. Мен илимди издеген жокмун дедим. Мен силерди башкалардын баарын кош, Атамбаев кеткенден кийин издейм. Ага абдан аз калды. Бизди жамандайбыз деп ар кандай аракет кылып, алар өзүнүн учасын оорлотуп атат. Көп мыйзам бузууларды, көп күбөлөрдү пайда кылып отурат. Ошол күбөлөрдүн бири болбосо, бири сөзсүз түрдө аларга көрсөтмө берет. Жана чөгүп аткан адам канчалык жанталпас кылса ошончо тез чөккөндөй эле булар бизге жамандык кылабыз деп көп мыйзамдарды бузуп, из калтырып отурат. Эмне үчүн 2-3 күндөн бери кайра телевизордон ушул жалган болсо дагы көргөзүп атат. Бул Геббельстин рекомендациясы. Канчалык көп жалган айта берсең, эл ишенет дейт. Анан кыргыздар айткан, дөңгөч балта көтөрүлгөнчө дөңгөч жасалат деп. Бүгүнкү режимдин максаты эптеп эле 1 ай 2 ай эптеп өткөрүп алсак, анан оппозициянын жаманатты кылып, булардын өкүлү бийликке келбей, биз өзүбүздөн бирөөнү коюп алсак, келечегибиз кансыз болот эле деген ой менен жаманатты кылып атат. Экинчиси, жамандап элди даяр кылып туруп, бирөөсүн камап баштасак деген ой бар. Бүгүн саат 4-кө ГКНБнын имаратына Аида Салянованы подозреваемая катары, шектүү катары эмеге чакырып атат. Повестка менен чакырып атат. Балким саат 4-тө 10 келип калса, коомчулук колдоп кетсе, камап коебуз деген жаман ой, арам ойлору болушу мүмкүн. Аида Салянова саат 4-кө барганга азыр даярданып турат. Качып кетпейт. Саат 4-тө барып ГКНБнын имаратына кирет. Аида Салянова эмне деп айыптап атат? Мен түз көргөндөн пайдаланып, көрүүчүлөргө, сиздерге, журналисттерге кайрылам. Аны болбогон бир ишти айыптап отурат. Елисеевке Аида Салянова адвокаттык лицензиясын узартып бериптир дейт. Елисеев адвокат болгондо да күчтүү адвокат болгон. Президент Бакиевдин администрациясына Сариге ишке келгенде мыйзам кылайык, ал адвокаттык ишин токтоткон.
мамлекеттик кызматка келип. Качып кетишкенден кийин адвокаттык ишин улантам деп кат жазып, досу аркылуу, Иванов деген дос аркылуу юстиция министрлигине кайрылат. Иванов бул СДПК партиясынан Бишкек шаардык кеңешке депутат болду 5 жыл. Азыр дагы 59 номер менен ал тизмеде азыр дагы турат. Бул Елисеевдин досу. Елисеевдин атынан арызды алып барып берген ушул. Бул юстиция министринин алдыгындагы адвокаттарга лицензия бере турган комиссиянын мүчөсү. Жөн адам эмес. Ошол жерде чоң кызматтагы адамдардын бири болгон. Эми артка өтөсүңөр. Эми тергөө, официалдуу тергөө эмне дейт? Салянов ошону туура эмес берип коюп, Бакиевдин жан жөкөрү кылмышкер Елисеевдин Кыргызстандан качып, Латвияда барып жашап калышына шарт түздү дейт. Ошол Салянова берген лицензияны алып барып, ал Централь Азия Консалтинг деген фирманы Латвияда ачып алган дейт. САС деген фирманы. Мынакей. Иш козгогон 26 декабрда иш козгоп, ушуну айтып атат ГКНБ. Ошону биз аныктадык. Салянова берген лицензияны пайдаланып, ишкана ачкан деп атат. Ал ишкана ачып, Латвияда калып, ошол жерден калып калганга шарт түзгөн, ал Кыргызстандын правосудиясынан качып кеткен деп айтып отурат. Ар бир кылмыштын тараптары болот, анын кесепети болуш керек. Кесепети катары ошол Елисеев кыргыз правосудиясынан качып кеткенге Салянова шарт түзүп берген деп айтып отурат. Урматтуу балдар, эми сиздер жаш балдарсыңар да. Логика деген болуш керек. Мени Варшавада матрешканын ичиндеги героин менен кармаганда 600 грамм героин болгон. Польша соту логикага таянып, мындай болушу мүмкүн эмес деди. Логикага таянып, мындай болушу мүмкүн эмес. Мен аны кайталап отурбайм. Эми логикага карагыла. Абдел айтып атат. Салянова лицензия берип, ошон менен барып ал фирма ачып алды деп атат. Келгиле карап көрөйлүк. Открытый доступтагы маалымат боюнча Латвиянын Министерство юстициянын сайтында аталган фирма 2010 жылдын 29 апрелинде катталган. Салянова лицензияны 2010 жылдын 28 июнунда берип атат. Иванов аны алып алып 1 июлда Москвага учуп барып, 1 июлда Елисеевдин колуна берип келген. Мунун баары тастыкталган. Кантип мына логика деген ушул да. 2 ай кийинки берилген лицензияны Елисеев 2 ай мурун Латвияда пайдаланып коюшу мүмкүн. Ушунун өзү эле бул фальсификация экен, бул жалаа экендигин көргөзүп турбайбы? Эми ушуну жасаган тергөөчү, генералдык прокурор Жолдубаева мыйзам алдында кылмыш кодексинде бар, незаконное возбуждение уголовного дела деген. Фальсификация деген статьялар бар. Эми ушул кызыбыз Индира деле, жакшынакай кыз ак мөөрдөй болгон. Эми бул да камала турган болуп атпайбы? Бул точно камалат. Тергөөчү камалат, Абдил камалат ушул иш боюнча. Мына кыргыз эли угуп турат могул жерденчи. Кантип 23 июнда чыккан чечим менен лицензияга апрелде 2 ай мурун пайдаланып жок лицензияны ишкана ачып алышы мүмкүн. Биз Латвия Республикасынын парламентине кайрылдык коллегаларга. Кийинки жумада алардан так эле ушундай белизден келгендей кат келет. Айтылган фирма САС фирмасы, консалтинг фирмасы. Эмненин негизинде ачылган? Ошол лицензия ошол жерде зарыл эле пайдаланылдыбы деп деген жоопко жок деп келет. Елисеев эмненин негизинде Латвияда жашап жүрөт, иштеп жүрөт. Ошо жашап жүрүшүн обязательно ушундай фирма ачыш керек беле дегенге жок деп жооп келет. Бул Латвиянын парламентинин комитетинин негизинде жооп келет. Аны азыртан эле айтып коюш керек да. Ошентип кылмыштын жүзү ачылат.
Эми айтат мына буларына Елисеев дейт, 7-синде качып кетсе дейт, 8 күнү качып кетсе. 8 күнү качты дейм, 7 күнү качпайт. Ал 7-си 8 менен арызга кол коюп берипти. Андай болушу мүмкүн эмес дейт. Эми аны каяктан кол койгонун ким билет? Балким ал Казакстандын территориясында туруп кол коюп берди. Дос Ивановду телефон менен чакырды. Эми лицензиямды алып бер, эртең кереги тийип калышы мүмкүн деп. Ал СДПКнын мүчөсү, депутаты. Закон боюнча алып берди, алып барып берди. Эмне үчүн аны камабайт? Мисалы да. Яны мага окшогон тиги майда барат, тиги жалган жалаларды жабат. Эми мейли бир процедуралык ката кетип калсын дейлик. Процедуралык ката кетип калсын дейлик. Но бул чоң кылмыш эмес да. 10 миллион доллар удалган жок. 100 миллион доллар удалган жок. 2 миллион доллар удалган жок. Последствиясы жок да. Зыяны жок эч кимге. Ошол бөлүмдүн башчысы сөгүш алыш керек. Өтө эле каттуу келсе бошотуш керек. Министрге чейин жетпейт. Ну макул министрге чейин жетсин дейлик. Ага сөгүш жарыялайлык. Аны кызматтан алып коелук. Да политический болуп кетсе. Политический мындай ал деп алып салайлык. Болду, ошону менен бүтө турган иш. 6 жыл өткөндөн кийин бул чоң мамлекеттик кылмышты ачкандай болуп, ушундай фальсификацияга барып отурат. Кыскача, урматтуу журналисттер, менин айтайын деген сөзүм ушул.